Нарын районындагы Өрнөк базарына 3 торпогун сатууга алып келген Сүйүндүк Касымалиевдин үй бүлөлүк бюджетинин кирешеси анын короосунда мал жандыгы. Буга байланыштуу ал карамагындагы баардык жылкы уйларын идентификациядан өткөргөн. Ага жараша мал жандыктарын сатууда тоскоолдук жаралбайт. Баары тең документальный торпоктордун болсо биркасы номерлары менен такай бастырабыз. Өзүбүздүн ветврачтар келип басат. Мына ушу базарга келген ар бир мал жандыктын идентификациядан өткөн-өтпөгөн тактоо иретинде рейд өткөрүлдү. Анда базарга кирген ар бир уй жылкы тыкыр текшерилип, иденттүүлүгүн тастыктаган маалым каты жок жандыктын ээлери базар ичине киргизилген жок. Көргөн жоксуз, машинадан карагылачы, жазылып атат. Кана ошону. Мен мындай кылачы, койногубузду түшүрүп алалы да айдап чыгат. Байкем да, айдап чыгат. Жок, байке, уйлар чүрүп коңуз. Уюштурулган рейдтин негизги максаты мал уурулукка бөгөт коюу жана жылкы асыраган жарандардын жылкыларын идентификациядан өткөрүү. Себеби жылкы баласын электрондук каттоого алуу иши башталган жыл башынан бери Нарын облусунун аймагы боюнча 85593 баш жылкы идентификациядан өткөрүлгөн. Бул көрсөткүч каттоодогу жылкынын 64% гана дегендик. Базарга идентификация болбогон мал базарга келип сатылбайт. Булар ал күнү сатылбайт, анан барып чип бастырып, анан кайра кийинки базарга келишет да. Эми мунун баары убаракерчилик. Азыр талап, мамлекеттин талабы, өкмөттүн талабы ушундай болуп атат. 1-декабрга чейин биз жалпы жылкыларды идентификациялануу 100%га бүтүрүшүбүз керек да. Ал эми кеп болуп жаткан базар орун алган Нарын районунда жылкы баласын идентификациядан өткөрүү көрсөткүчү жаман эмес. Тагыраагы Нарын району боюнча 39 миңге чукул жылкы болсо, анын 80%га чукулу электрондук каттоого киргизилген. Нарын районунда бир базарыбыз бар, ошо Өрнөк базары, мал базарыбыз. 6-күнү болот. Бүгүнкү күндө ошол мал базар күнү 6-күнү болуп, бир жерден дагы текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Чип басылганбы, басылган эмеспи, басылбаса штрафтарды салып, жылкыларды саттырбаганга аракеттенген инспекторлор көрүп атат, ветеринардык инспекторлор. Мал жандыктын иденттүүлүгүн тактаган рейд мындан ары араптан ишемби, жекшемби күндөрү мал базарларда жүргүзүлүп турмакчы. Мындан улам тийиштүү кызматтар мал ээлеринин уй жылкыларын убагында идентификациядан өткөрүп базарга алып чыгууга чакырышат. Себеби идентификациядан өтпөгөн бода жандыктарды сатууга жол берилбейт. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын району.